Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Борборубуз Бишкектен баарыңыздарга ажылуу салам. Бул албетте кимдин үйү десеңиздер, сиздер күтүп, сагынып, сурап аткан бизден эң бир ушундай жүлүндү аралаган, жүрөктү канаткан бир ушундай оор тагдырда жашаган, эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган Зульфия деген эжекебизди жакшы билесиздер. Каарманыбызды, бейтабыбызды мына ошол эжебизди былтыры Санкт-Петербургга алып барып, кулагына операция жасатып, буюрса угуп, мына 6 айдан кийин экинчи настройкага кел деп бизге кайра ушул жолго салган. 6 ай убакыт болуп калды. Буюрса биз жакын күндөрү экинчи настройкасына даярдык көрүп атабыз. Зульфия эжеден кабар алган келдим. Зульфия эженин үйүнө кирип келгенде эле үйдүн бир аурасы башкача да. Мына карасаңыздар, таптаза бир көзү көргөндөгүдөй жашайт да, бардыгы бүт бардыгы таптаза ушундай бир керемет жашайт. Ар бир нерсеси мынакей. Жада калса санузелин деле ачып эме алайын. Бүт бардыгы ушундай. Залы, дегенде компьютери турат, бардыгы орду ордунда. Биз могул үйдү ремонттоп кандай кылып тапшырып Зульфия эжеге тапшырган болсок, ошол боюнча тургандыгы мени ушунчалык таң калтырат да. Албетте сиздер Зульфия эжебизди көптөн бери сурап атасыздар, күтүп атасыздар, кандай жүрөт, ден соолугу кандай, деги тынчпы. Анан эң негизинен ушу баягы эле көп суроолордун бири ушул баласына жолуктура алдыңарбы деген суроону көп бересиздер. Мен буга жооп бергем. Биринчи бул эженин ден соолугу турат. Ден соолугунан кийин ал маселелер Аллах Тааланын айтканы болот, туугандар. Азыр мен Зульфия эже боюнча эме кылайын. Мынакей сон болуп отурат. Мынакей деп момоюп биз зыярат кылып ушундай жылуу тамакты алып келип, ушул жерде Зульфия эже менен кошо тамактанып дегендей сүйлөшүп отуруп, анан азыр сиздер менен бөлүшүп коеюн деп тура көрдүм. Мынакей Зульфия эжекебиздин жанына отуруп, анан сиздер мага узатып аткан суроону өзүнө берип, ушул сурооңуздарга жооп алайын. Зульфия эжебиз көбүнчөсү мындай кофени жакшы көрүп, кофе ичкенди аябай жактырат да, бандай современный, грамотный, интеллигентный адамдардын катарына кирет да бул эжеке. Анткени өзүн ушунчалык таза, тыкан, жашоосун ушундай бир өзгөчө алып жүргөндүгү, баягы өзүңдү сүйсөң, өзгөнү кошо сүйөсүң дейт го. Өзүн аябай жакшы көрүп, ушундай бир орду башкача инсан. Ассаламу алейкум, Зульфия эже. Алейкум салам, Медер. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолук кандай? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Баары жакшы көрөсүң. Машалла, мына көрүп атасыздарбы? Менин ар бир суроома кадимкидей жооп берип атат. Мен ушул убакыттан бир жалган айтпасам бир 8 ай мурда ошол досубуз Көзайыз Асылбек каарынын сунушу менен ушул үйгө, ушул эшикке, ушул адреске 8 ай мурда келгенимде ушул эжекени биринчи жолу көргөм. Кадимки жаш баладай болуп үйүмө барганча, кайра кайтып келгенче көз жашым токтогон эмес. Анткени мен ол сүйлөп аткан сөзүмө жооп ала албайт элем. Кантип сүйлөйт элем? Колун жазып алып, колуна жазчу элек. Мынтип тамгалап, анан ошого жооп алат элек да. Кара жазып көрсөң да. Азыр жазсам жооп ала аламбы? Көптөн бери Аллахтан качкын жаза элек. Машалла, караңыздарчы, бул Аллах Таала ушундай керемет затты, караңыздар. Бир инсанга ушундай орду берген соң шифасын кошо сөзсүз берет деген чындыкта. Бул эжебизге оору менен кошо сабырды ушунчалык кошо берген экен. Жап-жалгыз. Биз 5 жылдан бери ушу кайрымдуулук иштеринин үстүндө жүрүп, мен өзүм ушундай бир, мындай айтканда, капада болдум да. Ушу 5 жыл Кыргызстанды кыдырып, түрөгүдүрүп, чыныгы муктаждарды издеп жүрүп, бирок ушу Зульфия эжебиздей муктаж инсанды көргөн эмесмин да. Анан ушул эжебизди биз кантип көрбөй калдык? Бул эжебизге кантип биз баам салбай жүрдүк? Эмнеге издеп убагында жардам бере албадык деп өзүмдү, Медерди кээде урушкан учурларым болду. Анткени 4 дубалдын ортосунда ушул айтып атпаймынбы, жалгыз өзү, эки көз көрбөй, эки кулак укпай,
Элестетиңиздер, бир эшикти такылдатып келсе ача албайт. Кантип тамактарды заказ берип тамактанат. Ушундай кыскасы оор тагдырда эле могул аркабызда турган газды чай кайнатуу, маселен мурунку биринчи съемканы көрсөңүздөр керек. Бир жүрөктү ушундай бир ыйлата турган тагдырда жашап атканын көрүп, Кыргызстанда да ушундай муктаж барбы деп аябай бир кейип кеткенбиз. Мен эле эмес, жанымдакылар, эжекебиздин ушул дос курбулары, бизди бул жака алып келген ушул Асылбек арыкебиз менен кошо ушундай бир эжебиздин жашоосуна түшкөнбүз да. Асылбек ары дагы эки көз көрбөйт, бирок менин жашоом бул эженин жанында Кудайга шүгүр экен деп ушундай бир тобо келтирген да кайра. Медер таксыр биздики биякта эле турат экен, ушул эжеге жардам берейинчи деп айтып жүрүп келип калганбыз. Кыскасы ушундай анан колуна жазып жүрүп сиздер менен таанышканбыз. Мынантип азыр буйруса мына кулагына кохлеарный имплант деген аппарат коюлуп, азыр сонун мынакей, сонун сүйлөшүп, сурашып, кантип атасыз деп мынтип ал акыбалын көрүп, жакшы отурганын көрүп, бир мындай кубанып, сүйүнүп, анан сиздер менен бөлүшүп турам да. Зульфия эже, кантип атасың анан? Эмне жагындактар? Ден соолук кандай, ошону айтыңыз. Ден соолук жакшы, Кудайга шүгүр. Кыйналбай атасызбы? Жок. Жашооңуз кантип атат? Жашоо эми өтүп атат. Жакшы элеби? Жакшы. Баары бир эми сырттан билдирбейсиз да, кыйналып атканыңызды деле сыртыңыздан билдирбеген аракет кыласыз да. Эми буга чейин укпай жүргөндө чын айтсам абдан кыйналгам. Эми азыр шүгүр кулак угуп, бирөө жагың келип калса, мисалы эшикти ачып, ким экенин билип калып атам. Үнүнөн таанып атасыз. Сүйлөп калгандачы. Өзүм деле кээде ошо дүкөнгө чыгып деле барып калдым. Өзүм соода кылып. Үнүнөн таанып калдыңыз да кишини? Эми барын эмес, эми бирок мурда тааныган кишилерде. Ооба. Мурда үнүн угуп калган кишини дароо үнүнөн тааныйт да. Ооба. Бирок эми азыр мисалы бир айым менен мырза келип калса, мисалы үндөрүн айырмала айым. Бул аял киши, бул эркек киши экен да. Ооба. Сырттагы чымчыктардын үндөрүн угуп атасызбы? Албетте, чымчыктардын сайрагандарын угуп атам, машиналардын шуулдап өтүп кеткендерин деле, мисалы бул кухняда отуруп чай ичип же кофе ичип калганда терезе ачык да. Анан ошондо мисалы кичинекей балдар кыйкырып, же болбосо бир кандай шумдар болуп калат, стройкада тарс турс деген. Азыр мисалы жай көп ремонттор болуп атат. Анан бул кабат үйдө дагы аябай звуктор катуу чыгат, дрель, мисалы дырылдап атканы бардыгы угулуп атат. Бардыгын айырмалап калган. Шүгүрлөр болсун, урматтуу мекендештер. Ушул эжебизге кайдыгер карабастан, ушул кубанычына себепкер болгон, угуусуна себепкер болгон, мындай караңыздар, ушул отурушуна себепкер болгон, биз менен сиздин үнүбүздү угушуна себепкер болгон ар бириңиздерден Аллах таалам эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Урматтуу эл жакшылары, урматтуу жоомарт мекендештерим, Аллах таалам сиздерге эселеп кайтарат. Бул эжебиздин ыраазычылыгы чындыгында аябай чексиз. Жүрөгүнөн бардыгыңыздарды эске алып бир өзгөчө ыраазы болуп келет. Албетте мен ошон үчүн айтып келем, момундай болгон муктаждарга кайдыгер карабаңыздар, бир туугандар. Мына көрдүңүздөр, бул эжебизге кече күнү биз алып чыкканда 10-15 күндө миллиондон ашык рубль каражатын чогултуп операциясына жардам бердиңиздер, мисалы сиздер. Ар бириңиздер ар кандай жардам бердиңиздер. Мисалы 5 сомдон баштап 5000ге чейин жардам бердиңиздер. Эч бириңиздердин чөнтөгүңүздөр бөскөргөн жок. Эч бириңиздердин мал мүлкүңүздөр бөскөргөн жок. Тескерисинче Аллах таалам сиздерге эселеп кайтарып атат. Кантип кайтарып атат? Акча менен кайтарыш керек эле деп балким күтүп аткандырбыз. Биздин аман эсен жүргөндүгүбүз мына ушул биз садака бергендигибиздин аркасында бер туганым. Биздин 6 саныбыз аман жүргөндүгүбүз ушул ар бир берип аткан зекетибиздин аркасында бер туганым. Ошондуктан көп зекет чыгаралы, садака берели, муктаждарга жардам берели, дуалайлы туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге дайым айтып келем. Момундай болгон, мен жан дүйнөсү ушундай бир аппак пактадай болгон, таптаза болгон адамды мен көргөн эмесмин. Ичинде бир кымындай, инен учундай кири жок эжекебиз. Мен мактабайм, бул эжебизди тааныгандан бери көрүп жүрөм. Бир кыйтырчылыгы жок, бир жалган сөзү жок, бир жаман көз карашы жок, бир адамга жаман ою жок. Ушундай бир өзгөчө эже экен. Бунун бардыгын каяктан үйрөндүңүз деген дагы суроо болот. Балким биз аалымдардан, имамдардан,
агайлардан, устаздардан сабак алып өзүбүзгө тажрыйбалуу үйрөнүп атабыз да. А бирок бул инсанга ошончо нерсени каяктан берип койду деген суроо болот да. Бунун баардыгын Аллах таалам бул инсандын жүрөгүнө салып койгон да. Гөөдөнү көрүп турат баардыгыбызды. Биздин могул эки көзүбүз көргөн эчтеке эмес. Адамдын көзү көргөнү маанилүү эмес, бир тууганым. Көкүрөк көөдөн көрүп турган маанилүү экен да. Ошондуктан ар бирибиздин көкүрөк көөдөнүбүз жабылып калуудан Аллах таалам өзү сактаган болсун дейт элем. Мына ушундай буйруса биз экинчи настройкага даярдык көрүп атабыз. Жакын күндөрү экинчи настройкага барабыз, Зулфия эже. Ооба, буюрса. Эмне настроенияңыз түшүп? Эстеп кеттиңизби? Жок, сени тыңшап отурам. Угуп аттыңызбы? Ооба. Мына ушундай буйруса экинчи настройкасында мындан да жакшы уга баштайт. Себеби баягы настройканы акырын кошот экен да. Дароо эле баардыгын ачып кошуп койгон болсо, мисалы ошол келип аткан үндөрдүн баардыгы мээнин ичине даңгырап ушундай бир башкача эме болот экен да. Ошон үчүн акырын баардыгын мына өзүнүн ушундай эмелери бар экен, этаптары бар экен. Буйруса экинчи настройкага могул сентябрдын орто чендеринде эле аяктарында барабыз. Мен буга чейин келгенимде сиздер менен бөлүшчү элем. Зулфия эжебиздин экинчи настройкасына жардам бере турган инсандар жардамыңыздарды узатсаңыздар болот дегем. Буйруса сиздердин жардамыңыздар дарегинде турат. Азыркы учурда Зулфия эженин капчыгында ошол экинчи настройкасына деген каражат жок эмес, бар. Сомго салганыбызда почти бир 97-98 барса 100 000 сом деп коеюн. Сомго 100 000 сомдой каражат бар. Андан сырткары рубльга дагы 100 000 рубль каражат бар. Ачыгын айтам, ушул эжебизге деген экинчи настройкасына деген каражат чогулуп турат. Биз дароо операциядан келгенден кийин бул үйдүн ремонтуна киришип кеткенбиз, билесиздер. Эми баардыгыбыздай болуп ушул эжебизде татыктуу жашаса экен деп ушундай ишти баштай бергиле элек. Кудайга шүгүр, үй дагы бүттү. Анан экинчи настройкасына эми ким барат, кандай болот деп дагы суроо сунуштар болушу мүмкүн. Баягы эле ошол мындай айтканда состав барат. Ушу Жаркын эме Зулфия эженин жанында жүргөн Жаркын эжекебиз бар эле, билесиздер. Жаркын эжени убактысындагы карайбыз. Убактысы болуп калса албетте барыш керек негизи, бирок ал жагындагы дагы сүйлөшөбүз. Шартка негизгиси ошол каражатыбызга карайбыз. Мисалы азыркы учурда билеттер кандай болуп атат. Анан ал жакта настройканын услугалары бар, жеп ичкени бар, жатаканасы бар, башкасы бар, расходу бар. Ал каражат албетте жетпейт чындыгында. Бирок Кудайдан үмүтүбүз чоң. Ушунча иш чечилип келатат, дагы деле чечилет деген үмүтүбүз бар. Дагы да бул эже үчүн эгерде мисалы эртең бара турганыбызга билетине маселесине чечип бере турган бир туугандар, спонсорлору мындай айтканда, демөөрчүлөр чыгып калган болсо байланышсаңыздар болот. Мен ушул номер, видеонун астына номер таштап кетейин. Биздин байланыш номерибизде 705 33 70 90. Эжебизге ачылган М-банк счетторун дагы таштап кетейин. Сбербанктагы бар эле, аны да таштап кетейин. Балким кимде ким ушул экинчи больницага баруусуна дагы да кайдыгер карабастан колдойм деген инсандар болгон болсо, албетте болот туугандар. Бирок буга чейинки жардамыңыздарга дагы Кудайга шүгүр. Мына ушундай достор, Зулфия эжебизге сиздер узатып аткан суроо ошол ден соолук боюнча сурайт элеңиздер. Анан баягы мен азыр бул жактан айттым, аны бербей эле турайынчы, эжекебиздин көңүлүн оорутуп, ойлонтпой эле коеюн. Зулфия эже экинчи настройкага кандай даярдык, кандай пландар кандай болуп атат? Пландар барыш керек деген пландар болуп атат. Анан көп бул WhatsApp мен колдонуп калдым го азырчы. Анан чын айтсам көп кишилер менен эле тааныштым. Анан кийин кээ бирлер чын айтсам мындай текстовой смс же болбосо жанакындай деп койчу эле, мындай картинкалы смайлик. Ошондой спамдар жөнөтүп катат, бирок аларды түшүнбөй калып атам, эмне экенинчи. Түшүнүктүү. Спамда эле чыгып калып атат. Бирок телефонду пайдаланып үйрөнүп калдыңыз да, Android телефонду үйрөнүп калдыңыз. Кадимкидей WhatsApp мен колдонуп калдым. Негизи күнүңүздү кандай кылып өткөрүп атасыңар? Жалгыздык күндүн мындай эмне менен убакыт өтүп атат? Убакытым мен көбүнчөсү компьютер аркылуу аудио китеп угуп атам YouTube'дан. Урматтуу бекендештер, эжебиздин бир сыры бар. Эч ким билбеген бир ушундай бир өнөрү бар. Мен аны кийинки эфирлерде кадимкидей сиздер менен бөлүшөм. Койчу чын элеби деп ушундай бир таң калып, өзүңүздөрдүн жакаңыздарды кармап ушунчалык бир
башкача бир мындай айтканда там бересиздер да бул эжегечи. Бул эже айткан сөзү чындыгында ар бир сөзүндө жан бар, айткан го. Эгерде көзүм көргөндө мен чет мамлекетте өтө чоң бир кызматтарда иштеп жүрсөм керек эле эметер деп Москвада айткан. Ушул көзү көрбөй турса дагы бирок мындай жөн эле асманга карап жата бербейт да. Изденет, аракет кылат, кызмат кылат, иштейт, үйүндө мисалы тазалап дегендей. Андан сырткары эң негизгиси бул эжекебиз мындай руханий байлыгын алдыга өрчүтөт да, ушундай бир өзгөчө эмебиз бар эжекебиздин. Зульфия эже буйруса ушул сентябрдын бир аяктарында барсак, 15-теринде, ортолорунда, орто чендеринен өтүп деп атам. Барсак деген план болуп атат. Сиз даяр элесиз да? Сиз даяр элесиз да сиз? Мен в принципе даяр элемин. Ананчы чын эле айта кетейин, видеодон көрүп аткандар, сиздер сурап аткансыздар, келатканда кабар бергиле, жолугат элек деп. Дагы да сизди күтүп аткан, жолугабыз деген бир туугандарыбыз байланышып атат да бизгечи. Москвадан, Санкт-Петербургдан байланышып атасыздар, бул эже кайра келип калса сөз кабарлагылачы деп. Албетте биз чыгып атканда байланышта болобуз. Санкт-Петербургга түз багыт алабыз. Ал жакта бир жума 10 күндөй узарат немеси, тиги настройкасы. Андан кийин кайра кайтып калабыз. Бирок даана белги, так белгисиз канча күнгө уланат настройкасы. Бир 2 жума, максимум 2 жума болуп калабы. Өткөндө деле барганыбызда бир 20 күндөй эле бардык элек, 2 айча жүрүп кеттик, ошондой да. Ошого бул нерсе жеңил эмес экен, туура түшүнөсүздөр. Буйруса мына сиздер күтүп аткан, сиздер сурап аткан Зульфия эже мынакей жашоосу ушундай. Эмнени айтайын деп атасыз? Бул WhatsApp'тан көп кишилер сурап калышат да. Не деп? Бул экинчи настройка тууралуу операция деп ойлотуптур да. Жок, операция болбойт. Экинчи настройка дегенде ошо операция деп түшүнүп атышат да. Бул эжекебиздин мынакей кулагына, кайсы кулагыңызга коюлган эле аппарат? Кохлеарный имплант. Бул ичинде кохлеарный имплант, бул болсо речевой процессор деп коет муну. Көрүп атасыздарбы? Нол аппарат. Бул башкача аппарат, урматтуу мекендештер. Бул аппарат алсаң, такыр кулак коюлат. Нол жагында главный эмеси бу жерде. Мынакей. Нол жерин бир аз мындай ачайын да. Азыр буну алып койгон болсо, укпай калат мындай айткандачы. Болду, тек кое бериңиз. Болду, нормально мынакей. Салып кое бериңиз, мынакей, сыртынан мынакей. Бул аппаратты кохлеарный имплант деп жазсаңыздар чыгат. Ушул аппараттын экинчи настройкасы бар. Бул ошол Россияда аябай мыкты жасайт экен. Ички эмеси маштын ичине коюлган да. Бул магнитте турбай, ушунун ички эмеси части ичине коюлган. Мына ушундай настройкасы болот. Мен буга чейин толук түшүндүргөм. Жаңы кошулгандарга, түшүнбөй аткандарга, сурап аткандарга айта кетейин. Операция болбойт, бунусунан настройка болот. Анан ал жакта занятиялар болот, сабактар болот. Азыркы учурда да бул жакта занятия өтүп, сабактарына барып атат. Сабак дегенде кандай? Мен бир бөлүшкөм сиздер менен. Сабагына барып, кадимкидей үйрөнүп, ар бир үндөрдү угуп алдыга жылып атат мындай айткандачы. Мына ушундай. Зульфия эже, сизди көрүп аткан эле журтка эмне деп айтар элеңиз? Сизди сурап аткандарга. Бардыгына ошол чоң ыраазычылыгымды билдирет элем. Ошол мен ойлошуп, мага кыжалат болушуп, кантип атат болду экен деп, ошол сурап койгондоруна бардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Дагы эле ошол мага жардам берип жүрүшөт. Айтып кетмекчи элем, ошо менде баары жакшы буйруса, ошол силерге ошого силер себепкер болдуңар. Азыр мынакей суроолоруңарга жооп кайтарып бердим. Ошо барыңарга бекем жөн соолук каалап кетмекчи элем. Ар дайым бар болгула, иштериңерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап кетмекчи элем. Буйруса экинчи настройкадан кийин мындан дагы жакшы болуп кетем. Буйруса ошентип заведующий дагы айтты. Бул жакта дагы сурдопедагог дагы айтып атат. Буйруса экинчи настройкадан кийин дагы жарым жылдай же 1 жылдай кайра ошол занятияга барып туруш керек экенмин. Ошол менде Баары жакшы анда эмесе. Аллах таалам сизге шифасын берген болсун. Ден соолуктуруңуз оорубаңыз, жакшы жүрүңүз.
Дайым сиз жалгызмын деп кээде кыжалат болушуңуз мүмкүн, бирок сиз жалгыз эмессиз. Биринчиден дайым жаныңызда жараткан Аллах бар. Аллах таалам сизди эч качан жалгыз калтырбайт. Экинчиден жалпы сиздин көрөрмандарыңыз, сизди жакшы көргөн элиңиз, жалпы мекендештерибиз бар. Сиз жалгыз эмессиз. Буюрса баары жакшы болот эжеке, Ооба. настройкадан кийин. Ооба. Анан бир нерсени айтып кетейин Зульфия эже. Сизге айтпайын дедим эле, бирок айтпайсың. Айтпай эле коеюнбу? Менде бул аппаратым азыр отуруп баратат, 10 жолу сигнал берет да. Ооба. Болду, анда мен Которуш керек. урматтуу мекендештер менен кийинкиде бул нерсени бөлүшөм. Анда мен сиздер менен коштошуп калам. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Зульфия эжеге айта турган бир өзгөчө элдин астында айта турган бир сыр бар эле. Бул нерсеге, бул сунуштарга биз экинчи настройкадан кийин киришебиз. Анын баардыгы Зульфия эже үчүн. Мен азыр аны бөлүшпөй эле турайын. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Ушул экранын алдындагы счетторго кайрадан эле айтып атам го. Ушул барып келген расходуна, ал жактагы настройкаларына, каражаттарына, барып келүүсүнө жардам берсеңиздер болот. Жолосом билет жана башкасына. Ошондой туугандар, буга чейинки ар бир салган аманатыңыздардын отчеттору ийне жибине чейин берилип келген. Жакшы билесиздер, бул үйүнө дагы, операциясына да баардыгына берилип келген. Эч кандай камсанабаңыздар. Сиздер салып аткан аманаттар, Зульфия эже деп салган аманатыңыздардын баардыгы дарегинде так даана турат. Эч жака иштетилген жок буюрса. Мына ушундай дуа кылып туруңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө. Зульфия эжебиз азыр кулагындагы эмесин алмаштырганы кетти. Могул батарейка азыр айтып атпайбы? Бул батарейка менен иштейт да. Бул батарейка кандай эмне болуп өчүп калышы мүмкүн дешиңиздер мүмкүн. 1 сутка, 2 суткага чейин кармайт. Запасда 3 батарейкасы бар. Заряддап коет, анысын эме кылгандан кийин кайра уга баштайт. Жана аны алып койгондон кийин дагы эмнердин кулагын алып атпайбы? Аны алгандан кийин да кулагы укпай калат. Ошол аппараттын негизинде кулагы угат буюрса. Буну толук түшүнүш үчүн интернеттен кохлеарный имплант деп терсеңиздер, ал жерде даана так ал жакта жазылган. Интернеттен көрсөңүздөр болот. Биз дагы мен эмнеге шуур кылам? Убагында койдуруп калган экенбиз да. Биз койдуруп бүткөндө Украина менен ызычы болуп кетип, ушул эле аппарат 2 эсе кымбаттап кеткен да. 2 эсе көтөрүлүп кеткен. Чындыгында убагында коюлуп калган экен. Кудайым да ушул Зульфия эжебизге боор уруп, убагында чечилип калды окшойт. Баардыгы ушул Аллах тааланын намери менен Кудайга шүгүрлөр болсун. Жакын күндөрдө бул эжебизди Индия эмеге Санкт-Петербургга алып барып калсак, дагы бизде бейтаптарыбыз бар. Индияга алып барышыбыз керек болуп турат. Балким Индияда дагы сиздер менен бөлүшүп калышыбыз мүмкүн. Аябай жаш Кыргызстандын келечеги болгон ушундай бир ооруп аткан бейтаптарыбызды Индияга дарылатууга алып барыш керек болуп атат. Бул боюнча дагы сиздер менен алдыда бөлүшөм жакын күндөрдө. Жалал Абадта, Ошто, Чүйдөн ушундай эме болуп атат. Буюрса бөлүшөм. Батарейкасын алмаштырдыңызбы? Ооба. Угуп калдыңызбы? Ооба. Батарейка эмес, адаптер. Ошондой ноунун ичине салынат да, ушунун ичине салынгандан кийин заряддап коет. Анан ал менен кадимкидей уга берет. Баягы айтайын деген айтпай эле турайын эми, кийинкиде айтайын эми. Эмне суроо берейин деп турам. Жок, суроо эмес, башка нерсе болчу. Эми аны кийинкиде айтам. Аны айтып койсом Зульфия эже түнү күнү уктабай, эмне болот экен деп ойсун. Барып келгенден кийин айтайын, мага ушундай бир аябай жакшы бир Зульфия эжебиз боюнча сунуштар түшүп аткан. Бул боюнча кийин сиздер менен чогуу ушундай эфирдин алдында Зульфия эжеге узатып жоонугабыз туугандар. Ушундай. Көп дуа кылып коюңуздарчы. Эжебиз толугу менен жакшы болуп кетсин. Толугу менен жакшы болуп, элдин катарына кошулуп, балпайган эне болуп, бир Курманжандат апабыздай болуп, элдер үлгү туткан өзгөчө бир энелерибиздин катарына кошулган өзгөчө бир эжекебиз болсун. Дуа кылып коюңуздар. Тынччылыкта, аманчылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.